Мындан 800 жыл мурда Моңгол талаларында көптөгөн уруулар жашашкан. Чоң уруулардын катарына Кыят, Меркит, Татар, Найман жана Моңгол уруулары киришкен. Бул чоң 5 уруу өзара көз карандысыз болуу менен бири-бирине баш ийишкен эмес. Цин династиясы ал урууларга бөлүп жаруу саясатын жүргүзүү менен алсыздантып жана калкынын санын өстүрүү максатында кол салып да турушкан. Мындай касташуу Моңгол талаларында түгүл анын чет жакаларында дагы узакка созулган уруштарга алып келген. Анын натыйжасында көптөгөн Моңгол уруулары менен алардын хандарынын каны төгүлүп, өмүрлөрүнөн ажыраган. Temujun'uge! Sizler Tatarlar satılıp ketken jaman işçiler. Tatar menен Mangul tübelük dostmuş degeni sen aytkan jok bilen. Anda nege meni jinbiligine satıp jiberdin? Амбакай, мен Чоң Цин падышасына каршы чыккан Келебайды өлтүрүүгө жашыруун буйрук алдым. Эмне? Сен өлүмдөн коркуп турасыңбы? Puh! Kana kılıçыңды суыра бер. Эгерде денеңдин бир жери бүркетсе, анда мен Маңгулдун тукуму эмесмин. Амбакай, сен тез өлгүң келип атабы? Жок. Мен сага өлүк даамын тирүүңдө тарттырамын. Алгыла. Жыга чешекке кадагыла. Tatarlar! Sindin tamanın jalagan itler! Menin urfaklarım! Menin kunumdu kuğuşat! Onun daryasına su içken Mangul da çoğayat. Cenahlı hiç kaçan bağınbaydı. Geceye gelgende Mangol'dan çıkan bir baatır menin öçümde alattı. Anan silerdi de eşeke kadar tırmağınardı suğurup belingерди кайрат. 1146-жылы Монголдордун башчысы Амбакай хан бир нече жан сакчылар менен татарларга кудалашууга барат. Татарлардын башчысы Темучун Уге Амбакайды карматып алып, Цин мамлекетинин падышасына жеткирет. Каартуу император Цецун Амбакайды жыгач эшекке кадаттырат. Gece gelgende жайыктын алчысынан да каражанын аябаган bir баатыр чыгып, силерге окшогон баш кесерлерди мен үчүн жыгач эшекке кадайт. Алардын 10 манжасы кайрылса дагы менин өчүмдү алышат. Чыңгыз хан. Долбоордун башкы жетекчиси Жан Гуамин, идеясы Гатсян менен Буо Хонуку, сценарийин жазгандар Шучицян менен Чжу Яутин. Башкы ролдорду аткаруучулар Басын, Сажынгова, Чжао Хан Сюан, башкы оператору Хэжиту, трюктарды койгон Сев Ючун, музыкасын жазган Жан Чани, башкы продюсери Батыр, режиссеру Чжу Венце. Монтаждаган Жан Дянхуа, фильмдин директору Батыр. Birinci bölüm. 15 yıldan keyin.
Kıyat urusunun başçısı Esugay'dın nökörü To'damın. Benim koca oyunum silerge canı gelindi cayık saltımını kaçırıp olabız. Aytıp koy dedi. Bayke, emem ne kılabız? Biz 12 kılıççanmız. Halar 5 öken. Ne korkabız? Yok. Çocuğun bir önce ailesine kan töle 500 emez 5 жүрüp kalsın. Biz öldük. Kerlun. Eki özün жашообуз 10 күндүк эле эрди катынды болуп аяктайт деп ойлогон эмесмин. Чилету, белиңдеги асынганын кылычы меселе кыңыракпы? Тамырыңды аккан жоокердин каны эмеспи? Атыңа мен күйөө бала, сен мерки туруусунун каарман жоокер экениңди көрсөт. Жок, мен үчүн силердин өлүшүңөрдү каалабаймын. Керлун, биздин тагдыр неге мынча кыска болду? О, түбөлүктүү асман. Неге мага кыянатты кылдың? Эмне үчүн? Чилету, сен жакшы күйөөсүң. Бирок жайыктын баатыр эмес экенсиң. Бул мен кийип жүргөн ыштан. Ушун алгыныңда качкын. Керлун. Жаныңды куткарарсың. Жаның аман калса, араба сайын кыз отурат. Керлун. Чиленкер, мага ат менен кылыч бер. Эмне? Минтип мени шылдыңдаганыңбы? Мен деле өлүмдөн коркпайм. Эсугайдын кары төгүлсүн. Öldük. Başımızda ölümge baylap yatağımız da aytmadım bile. Çilenger, kaçalık kokuy, kaçalık. Bayke! Обағыла, қу байлабай қыла, үйіне жетіп меркеттерді ұрыш қалып шықсын. Ананалары Есуғайды тірілер түшін. Кеттік, қармағыла тігіне.
Тигилер кимдер? Сен эмнеге колошты? Өлтүрүлгөндөр кимдер? Менин күйөөм. Күйөөңбү? Ооба, күйөөм. Жаңы эле баш кошконбуз. Аны өлтүрүп кетишти. Аны ким өлтүрдү? Исугай. Сенин күйөөңдү Исугай өлтүрдүбү? Ооба. Мен аны жайыктын баатыры деп жүрсөм, көрү салып чөйгө окшогон неме экен. Биз баарыбыз Моңголдун кыят уруусунанбыз. Бул биздин башчыбыз Эсугай баатыр. Исугай сенсиңби? Эсугай, эмне үчүн тигилер сенин атыңа жамынып, бирөөнүн аялын ала качмак болушкан? Байке, муну биз менен дагы бир баш корунун ортосуна чок сала турган душмандар жасашты. Эгерде алардын кара ниет экенин билгенде, аябайт болчубуз. Эмди эле артынан барып өлтүрүп салбайлыбы? Алар ябак эле коёндой болуп изи калбай жоголушкан. Сен кайсы уруудансың? Атың ким? Күйөөң ким эле? Мен Хунжера уруусунанмын. Атым Кёрлун. Күйөөм Меркит уруу башчысынын эниси Члету болчу. Мени куткарганыңарга рахмат. Эсугай, татмакай экен. Сени Хунжеранын кыздарынан башканы албайм деген убадың бар эмес беле? Аныңды көктөгү теңир угуп, бул кызды белек кылган го? Жок, мен Меркиттерге келин болуп калганмын. Бирок аның өлүп калды да. Жок, ал качып кетти. Жүргүн. Жүрү биз менен. Эгерде жоокерис көбүрөөк болгондо, Исугай Кёрлунду алып кетпейт эле. Анысы кайра жакшы. Кандайча? Биз Эсугайга жала жабалы деп жүрсөк, ал отко өзү жабышып алды. Эми меркиттер менен каршылаша беришсин. Кеттик. Чо. Чо. Силер тууган тоокторго окшоп какылдабаңыла. Кимиңер жаңы келиндин ачуусуна тие турган болсоңор, шапалак менен сабаймын. Эсугай башчы, сенин жолуң болуптур. Сунууну таапсың. Сашабек, тиякта эмне бали болуп кетти? Эсугай меркиттик бирөөнүн аялын тартып келиптир. Камына бер. Тали Хутай, камына бер. Эми уруш башталат. Эмнеге камынамын? Урушка камынбайсыңбы? Эрсөрөйүң меркит башчысынын келин тартып келсе, анан алар өч албайтын болобу? Эсугай, кайдагы бир аял үчүн бизди меркиттерге душман кылып атасың. Эми моңголдардын канын кайрадан төктүрөсүңбү? Демек, меркиттердин аты менен кылычынан коркосуңбу? Күлбөгүлө! Эсугай, эгер меркиттер алардын келинин уурдап кеткениңди билишсе, моңголдун башына чоң кырсык түшөрүн билип койгун. Биз аларга тийишпеген күндө да моңголдар меркиттердин чаңгырдай бычагын жегенбиз. Пайдасын өзүң көрүп, айылыңды азапка саласыңбы? Оккон, бергин мага бул аялды. Тезинен меркиттерге жеткирип келейин. Сен эмне, Худзи Саликай болоюн дейсиңби? Эмне? Адамдын сараңы менен ач көзү.
Эсугай, бул аял шайтан. Башыңды айландырып алган. Sen göğünün alba. Bul Ambakay Han'ın kolu kocoygan neberesi atı Talihutay. Урматтуу Төрайым, менин атым Хуалкучен. Бүгүндөн баштап мен сага күн булам. Улуксаат берсең, чачыңды күйөөгө чыкчугуза даярдайм. Ооба. Чачың жасап бер. Менин үйүм убактылуу сенин атыңдын үйү болот. Эмне деген узун сулуу чач. Онун өзүнү чачыңдан агып жаткандай. Биз моңголдар кылымдардан бери Хунжира менен куда сөөкпүз. Эсугай кожоюн мурда эле Хунжиран сулуу кыздарынан башканы албайм деп сөз берген. Туура. Бирок көп жылдардан бери татарлар менен согуша берип, чыгышка барчу жол тосулуп калган. Жайыктагы эркектер 12 жашынан той түшүрөт. Эсугай болсо 28де. Дагы эле куудай болуп жалгыз жүрөт. Аны көрүп сарсана болом. Мен кичинесинен бери кызматчы болуп билем да. Эми жакшы болду. Көкө теңир сизди бизге соогат кылып бериптир. Жайыкта тартылып алган келин, куда түшүп алган кыздан бактылуу болот. Сендей сулууга жолуккан Эсугай бактылуу экен. Эсугай моңголдун кыят уруу башчысы. Ал алтын уруунун өз тукуму. Чыныгы баатыр. Төрайым, Эсугай моңголдун кыят уруу башчысы. Ал алтын уруунун өз тукуму. Ыраңы болоттой болгону менен аял кадырына жетет. Ага тийсең, ак жолуңдун ачылганы. Силер баарыңар Амбакай хандын тукумусуңар. Тайчы уруусунун эр бирек жигиттерисиңер. Азыр ар кимиң эриң менен мага кошулгула. Арба курган Эсугайды мууздайлы. Кеттик. Талихутай. Чоңане. Кайдага мындыңар? Ан турган Эсугай сиздин назарыңызды сындырды. Мен аны билемин. Чоңане. Сөзүмдү уккун. Адамды жалгыз эле болот кылыч өлтүрбөйт. Мезгил менен чыдамсыздык да өлтүрөт. Азыркы ойлогонуңду токтот. Баргында эртең Эсугайдын уурдап келген колуктусунун тоюна катышкының. Жарайт. Меркит урусунун жоокерлери мен Тухитуа. Моңголдар өлтүргөн Чилету менен Меркит жоокерлерин арбага алдымда ант беремин. Татарлар менен биригип моңголдардан өч алабыз. Моңгол аялдарын өзүбүзгө катын жана күн кылабыз. Жолубузга туура чыккан ар бир моңгол эркегин тирүү койбой өлтүрөбүз. Бирин калтырбай. Башчы, меркиттер бизге кошулуп моңголдар менен урушууга макул болушту. Меожин Саули, тезинен жайлоого чапкында болгон татарларды чогултуп кел. Бул ирет мен Амбакай хандын бардык болгон тукумун кырып саламын. Бирөөсүн да калтырбайм. Жына.
Тезинен кылычыңарды алгыла. Başçımız Тухитуа bizdi Mongollarga urushlanууга başladı. Kettik! Kettik! Esugay, Mongol'dun kanı senin azabından ulam töküldü. Kargaçaga akıldama. 15 yıl burun seni çoğun atanı satıp jiberigen Temuçin'ü emes bile. Biz bu tökülgen kandın konun sözsüz koyubuz. Köpçülük unutpağıla, 15 yıl murda bizdin alıga çıkanımız Ambagay Akniyetten can jokörleri menen tatarlarga kuda түшкөнү barganda Tatardın çözürök başçısı Temuçin'üge hanımızды kolga düşürüp Sint padişasına jetkizgen. Oşonda zaardı padişa Sitsun hanımızды tirүүлөй жыга чешекке кадап өлтүргөн. Ambagay хан өч алууга чакырат. Tatarlardan kek alabız.
1162 жылдын жайында Моңголдардын кыят уруусу татар урууларына каршы согуш баштады. Башталды. Ошончодон ушу күнү кожоюн үйдө жок болгон ай. Силер хунжуралыктар биздикиндей уруш чабыш эмес, тынч жашоого көнгөнсүңөр. Акырын айым, акырын. Моңголго аял болгон соң Көкө Теңирдин буйругуна баш ийем да. Согуш деген тоо башынан кулаган таштай. Эч ким аны токтото албайт. Деги эле биздин эркектерибиз согушту жеңип аман эсен келишсе экен. Başçı! Esugay başçı! 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 Oğlumdu Karaçı. Gülbemiz başçı, korkutasız. Altın uruğunun tukumu bokçuluk bolmak bu. Ey? İçineke kolun mınça nege mıkçılgan? Kana, alakanıga mıkçıganını atana görsetçü. Баланын колундагы не экен? Uyugan kan.
Саудин найза түспелі. Керлін, бұлықмыш. Сен маға алақарына Саудин найза башын қармаған уылды белек қылдың. Бізді Моңғол үшін Саудин ұрыштың пірі. Келешекте бұл сөзсіз. Дүйненің үшін алған батыры болады. Қандай ат қоясыз? Менің оğlum, мен Темучин өгені қолға түсіргенде төрелді. Ошондуктан анын атын Темучин қоям. Бұл атқа алған ат атыйды. Бұл атаға атақ менен таң қалып келеді. Хаужу, тода, Темучин өгені жазаға тартқыла. Исугай, менің балдарым құнымды қуыш үшін көксөңді суытып, ошентип бардығын өлтіреді. Жау оозуңду. Дагы бирөө өлдү окшойт. Жалимбуха, тоқтат елағаныңды. Қарағын, көріп ал балам. Бұл бақытсыздықты башымызға салған моңғолдар. Жалимбуха, мен сені бағып жоңайтамын. Ертебе кечпе біз қайрылып келебіз бұл жерге. Кезей келгенде біз қоқсап, моңғолдар да өз қандарына өздері чақа бөлішеді. Аларға қосылып, Есуқайда өледі. Ата, тияқта! Бұл жерде екі жеп екен. Тоқта! Ал ол жо менікі. Бұға мен жебем тейді. Сенің жебен жан башқа тейді. Менің жебем башына тейген. Бөкөн менікі. Егер мен аны атпасам, сен көрбей қалат болдысың. Егер менікі тейбесе, сен изін да таппай қалмақсың. Болып тұр, кел ол жоны бөлелі. Кел күрөшөлі, жығалар бекенсің. А сені жығып қойсанчы? Анда бөкөн сенікі. Бирок мен жықсам, бөкөн менікі олат. Мақұл, кел анда. Тоқто! Эмне, одаңнан қайтасың бі? Сен мені жығып кетсең бөкөнді ал деген. Бирок қанткенде жеңүүчү болору айтылған емес. Бары бир далың жерге тиди. Жеңдимдей албайсың. 3 жолу күрөшөбүз. Тургун, болуптур. Сен жеңдиң.
аттым. Азыр күчүм аз. Кийин сенин жайлооңго барам, ошондо көрөм кимди ким жыгарын. Эй, атың ким? Кимдин уулусуң? Менин атым Жамбухо, Жадылан уруусунанмын. О, сен Жадылан уруусунансың ба? Эмне, Жадыландын баары силе ата тегиз деп ойлойсуңбу? Менин каным башка. Баарыбызды шылдыңдай албайсың. Жадылаң деле кыяттай Моңголдун уруусу да. Бирок силер алтын уруудансыңар да. Жамбухо. Менин досум болгуң келеби? Сен тапкыч, амал көп экенсиң. Бешиниме кошуп, сени да бир тууган кылгым келет. Атым Темучин, сени менен дос болгум келет. Ушундан баштап өлөр өлгүчө айрылбайбыз. Бири-бирибизге жамандык кылбаска экөөбүз ант беребиз. Мен ушул жез тумарымды экөөбүздүн достугубуз жездей бышык болсун деп сага беремин. Билесиңби Темучин, бөкөндүн сөөгү жездей кымбат болсо да, мен үчүн аябай кымбат болот. Сөөгүк деп ойлобо. Менин достугум да сага жездей бекен болот. Мен убада берем. Жакшы. Экөөңөр тең жайыктын чыгаан баатырлары болосуңар. Кана, эми бул бөкөндү экөөң тең бөлүп алгыла. Жок, мен жеңилип калганмын. Экөөбүз доспуз. Эми ачуу таттууну тең көрөбүз. Макул, анда сүйлөштүк. Батыр, сүйүнчү, аялыңыз дагы төрөдү. Эмне төрөдү? Кыз төрөдү. Акыры алмага кыз төрөп берди. Бул жолу сөзсүз кыз төрөрүн мен мурда эле билгемин. Эй, аны кайдан билдиң? Жалаң эле уул төрөй бербей, бир жолу кызды дагы төрөш керек эле деп ойлодум. Бул ирет сага мен кыз төрөдүм. Эй, кыз болсо болсун. 9 жылдын ичинде сен мага 4 уул төрөп бердиң. А сен 2-ни төрөп бердиң. Баарысы 6 уулду болдум. Темучин, карындашыңа тийбе. Сен 10 уулду болом деп айтпадың беле? Силер экөөлөп мага уул төрөй берсеңер эле 10 уулду болуп калам да. Ыйлаба, карындашым. Ыйлабачы, ыйлаба. Карапбай, Темучин атасындай мамиле кылып атат. Менин бабагым атам окшош экен. Болду Хачевон. Ойногула, тезинен жөнөгүлө. Баргыла. Темучин, бери келчи. Мен сенин апаң менен бир иш тууралуу кеңешейин деп жатам. Эмне иш? Биз Темучинге колукту табышыбыз керек. Эмне? Ооба, кудалашууга жөнөшүбүз керек. Мунун азыр балада. Эй, энесине уулу дайыма бала. 9 дале да. 9 деген кичинекей бала эмес. Уулубузду карачы. Жайыктын баатырындай болуп турат. Жаны жакшы керет, күрөштүн ыгын билет, ат чапса шамалдан күлүк. Ооба, бул чыныгы жигит болуп калды. Аялга эр болууга эртелик кылбас бекен? Болобам. Сен эмне шашып атасың? Азыр жайыктын тынчтыгынан пайдаланып, Таекеси клубунга барып, Хунжира уруусунан колук издейин. 2-3 жылдан кийин той түшүрөбүз. Ошондо биздин үй неберелерге толуп калат. Эсугай. Жайыкка адасы боюнча кудалашсак, анда Темучин келечек колуктусунун үйүндө жашашы керек. Азыр бул кичине да. Жаш шумкардын канаты асманга өзү учуп чыкканда жетилет. Бала болсо ата энесинин үйүнөн алыстаганда кагылып согулат. Темучинге бышыкканга мүмкүндүк берели. Минтүү өзүнө да, бизге да жакшы. Минтип чечилген соң, сенин оюңдагыдай болсун.
Жайықта соққан шамалдай, қаншаңыз кетті қамалбай. Санжыран қалды жомоқтан, көрінбей бірок күжілдіп, қымызды бышқан сабадай. Ат үсті болып мекенім, қыдырып жайық таланы, атағың артып жалпелге, қабарың жұртқа тарады, жүрөкө атын қадалды. Төрөлгөн ар bir балапан, қайталап мүнөз қаныңды, ар жайлы елдің қадасы, қалып қасалды барыңды, чоң қаған қылып жаныңды.